Так, саламатсыңарбы досторум. Кайрадан Жетимишбаев. Өзгөндө жүрөм. Өзгөндүн Куршаб районунда Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү Кең Суу деген айыл экен, мына карагыла. Анан кудаларда конок болдук. Мына азыр сапар карып кетип бартабыз. Мен эми кудалардын сөздөрүн бир сиздерге жеткирип коеюн. Могу асфальт жол булардын ушул жол көкөйүнө көк таштай тийген экен. Өмүр бою асфальттанган эмес дейт. Болгон 35 километр экен. Анан эл өзү демилге көтөрүп өкмөткө кайрылып атып эсе болсо керек. Мурунку өкмөттөргө кайрылып эсе болгондон коем. Өкмөт менен партиядан жардам жок экен деп анан өзүлөрү кайрылып акча чогултуп миллиондогон акчаларды. Кантөрөев Кубаныч аксакалды билесиңер. Ошол башында туруп элден акча жыйнап анан өзүн элдик демилге менен асфальт жол сала башташыптыр да. Анан Улукбек Зулпукарович жогорку кеңештин депутаты Ормонов баш болуп анан иштин жагдайын Кубаныч Кантөрөев болуп президентке Садыр Нуркожоевичке кирип иштин жагдайын айтып түшүнүп эл ушундай болуп атат десе элдик демилгени колдоп урматтуу президентибиз 30 миллион сом бөлүп берген экен. Азыр бул жалпакташтыктарына Кубанычында чек жок. 35 километр бүт асфальтталынды дейт. Азыр четине гана төгүп атыптыр да, кумдарын төгүп атат, атак асфальт бүтүп жыргап эле калдык дейт. Мурун бырыксып эле чаң болуп жатчыбыз дейт. Анан ошол Кең Суудагы аксакал айтып атпайбы, ай мурунку өкмөттөгүлөр криминалдан коркуп эле бири-бирин калкалашып эле деле эл үчүн кам көрбөптүр дейт да. Мен ушуга туура кошулам да. Анан баары бир ооздон ушул урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгын айтып атышат. Камчай Кыдыршаевичке айтып атат. Ушундай бир жакшынакай жолго салып мамлекетти оңдоп койгонуна. Мына могу жол үчүн тим эле ары бери өткөн сайын элди дагы президент тиги ыраазычылыгын айтып атышыптыр. Чындыгында мен түндүк жактагы өзүм туугандарыма айтып коеюн. Түштүк туугандарда элдик демилге ушунчалык күч. Биз камарабай жата беребиз да таңыр. Кенедей керек болсо жана каналдарыбызды тазалабай койгон учурлар болуп атпайбы? Эми баардык жерде эмес, но кээ бир жерде. Мына элдик демилге менен кадам жайды алга кадам канал казып атты эле. Өзүлөрү акча чогултуп, миллиондогон акчаны Россияда жүргөндөр которуп, ушул канал бүтүп калса жер участогун алабыз деп. Ошол демилгени уккан Садыр Нуркожоевич президентибиз адегенде Чолпонбек Абыкеев жиберип, андан кийин Акылбек Үсөнбекович жиберип, аягында өзү келип, өз көзү менен көрүп, ишенгенден кийин анан ошол кеткен каражаттын 50%-ын бөлүп берип атат мамлекеттин эсебине. Мындан тышкары могу Жалал Абадтын жанакы суу чыкпаган жерлерине бүт көчөттөрдү отургузуп атат. Бизде эмне үчүн ошондой кыла албайбыз? Мисалы Оргочордун тегереги, жетегибиздин үстү, балыкчынын оң сол тарабы какыр жерлер жатпайбы? Булар сууну тартып келип, капельный орошение кылып, жаңга кайдап, мисте айдап, ошонун баарын көрдүк. Мен аябай ыраазы болом да, сөзүмдү негизи айтайын деген могу жолдун бүтүшү менен элдин ыраазычылыгын көрүп туруп чын ыраазы болосуң. Мына карагачы зымырап. Бир кезде бырыксып гана жатчыбыз дейт ушул жол. Ошого элдик демилгени колдогон президентке рахмат. Көчөлүү интервьюсунда айтты, салынып аткан жолдордун 80% мамлекет көтөрүп атат. Элестеткиле, бүткүл Кыргызстан боюнча ушундай жол салуу эң сонун жолго коюлуп атат. Андан башка иштерде ийгиликтүү өтүп атат. Ошондуктан элдик демилгени дагы биз көтөрүп, эл дагы кичине ойгонуш керек да. Мамлекетти карап эле жата бербей, могу жалпакташтардыкындай жана Кубаныч Кантөрөевдөй элдерди уюштуруп, же болбосо Асанбай Пазыловдой алга кадамда
Дуулда тоо тешип канал казып атат. Эл аракет кылса, мамлекет сөзсүз жардам берет. Ошол туугандар, бул просто силердин жалпакташтыктардын президентке болгон ыраазычылыгын силерге жеткирип коеюн дедим. Аманчылык болсун, ден соолук болсун. Жолдору зыңырап, момду зымырайып жүрө берели. Азыр четине гана кум төгүп атышыптыр бардык жерде. А так 35 километр бүтүптүр толугу менен. Ошол бир туугандар, жакшылык болсун. Алга жигиттер, алга Кыргызстан, Кыргызстан өнүгө берсин. Бар болуп бир бололу.